İslam dini başında aytып кеткендей туғандар, тазалықтың дini. Мисвак деп bir жыгач, тамыр. Ошо тамырдан жасалат. Адам onun тишине колдонот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунан ага чейин деле бар эле мисвак деп. Азыркыга чейин деле бар. Мисвактын касиети өтө чоң. Тишти таза кармайт. Какырыкты, балгамды чыгарат. Көздү тездейт, мындай күчөтөт. Адамдын памятин күчөйтөт. Алымдар өтө көп сабаптарын жазган. Жагымсыз жытты кетире турганы, Аллах'ın razısını tata turganı, misvak kasiyet bu. Jönökөй эмес misvak. Пайгамбарыбыз дайыма колдонуп турган. Ар бир намазда, ар бир даратта, ар бир сүйлөгөндө, үйүнө киргенде, чыкканда, дүйнөдөн кайтып атканда пайгамбарыбыздын эң акыркы колдонгон сүннөтү misvak болот. Пайгамбарыбыз Айша энебиздин кучагында эле. Айша энебиздин иниси Абдурахман радыйаллаху анхум ал кирип келип калды. Колунда misvak бар экен. Пайгамбарыбыз көзүн ошол жака жүргүзүп калды. Айшени сразу түшүндү. Пайгамбарыбыз мисвак алып аткан. Мисвагын алды, аны жактакка неме кылып, жумшартып, чайнап, жууп, сонун кылып пайгамбарыбызга берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зикирлерди кылып анан кийин ошодон кетти. Акыркы сүннөтү пайгамбарыбыз мисвакында. Мисвак улуу касиет турганда. Ашказанында айтасызбы, руханият, жисманият барлык жагынан ушунча пайда. Пайгамбарыбыз айтат, мисвак оозду тазалай турган нерсе. Алла Тааланы разы кыла турган. Кээ бир риваятта көздү курчутат деген. Оозду тазалап атса, Алланы разы кылып атса, көзүңүздү курчутуп атса, көрүүсү жакшы эле итак эле, дагы жакшырат. Орточо эле аныкы жакшы. Слабыйраак болсо, Кудай калса күчөйөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Тасавваку", ай мисвак колдонгула деп буйруду үммөтүнө. Ооздон жагымсыз кетсин. Тамактын берекеси, колду жууп, оозду чайкап. Сүннөт бул. Тамак жеп бүткөндөн кийин да колду жууп, оозду чайкап, сүннөт бул. Карачы биздеги кандай динибиз. Мына деди пайгамбарыбыз айтат: "Мисвак колдонгула". Жабраил периште качан келсе мага мисвактын керезин айтат эле, мисвактын осиятын айтат деди. Качан келсе айтат эле дейт. Жабраил периште эң көп пайгамбарыбызга түшкөн. Адам атага, Ибрахим пайгамбарга, Муса пайгамбарга, башка пайгамбарларга бардыгына Жабраил периште түшкөн. Бардыгын бириктерсеңиз пайгамбарыбызга түшкөнгө жетпейт. Пайгамбарыбызга канча миң жол түшкөн. Ошол ар биринде пайгамбарыбыз айтат, не дейт? Мисвакка буйруп турчу, ай осият кылып турчу дейт. Мисвак колдонуңуз, мисвак колдонуңуз. Канчалык маанилүү экен караңыз. Ушунчалык Жабраил периште осият кылай бергенинен мен корктум дейт. Мага үммөтүмө мисвак кылуу фарыз болуп калбасын деп. Мисвак колдонуу сүннөт, фарыз эмес. Бирок пайгамбарыбыз айтат, фарыз болуп калабы деп коркпадым дейт. Şu үммөтүмө эгерде машаккат болуунун коркусу болбогондо, мен сөзсүз фарыз кылып коет элем дейт.